Туугандар, ассаламу алейкум. Сиздер Кыргызстан YouTube каналын көрүп жатасыздар кайрадан. Биздин канал дагыда болсо өзгөчө план, өзгөчө идеялардын үстүндө иштөөнүн алдында турат. Биз мындан ары бир гана ашказан үчүн эмес, башказан үчүн дагы мына ушундай атайын чыгарылыштарды жасоону колго алып, ал үчүн Ош шаарындагы сиздер билип көрүп жүргөн Китеп Кейджи дүкөнүнө келдик. Сиздер издеп жүргөн китептер, эңсеп жүргөн китептер жана да сыясы кургай элек китептер мына ушул Китеп Кейджи дүкөнүндө жайгашкан. Сиздерге болжолду даректи айта кетсек, эски Алай мейманканасынын бет маңдайындагы Китеп Кейджи дүкөнү. Келе бересиздер. Дүкөндүн кызматкерлери сиздерди ушул жерде күтүп, өздөрү карап, тейлеп алат. Азыр сиздер менен чогуу кирип, дүкөндүн ичиндеги китептерди учкай болсо дагы тааныштырганга аракет. Комментарийге сөзсүз жазыңыздар, кайсыл китепти издеп жүрөсүз жана кайсыл китепти окуңуз келип жүрөт. Азыр сиздер менен чогуу кирип көрөбүз, жүрүңүздөрчү. Сыясы кургай элек китептер дал мына ушул Китеп Кейджи дүкөнүндө. Сиздер менен чогуу байкап, азыр баарыны бир четинен болбосо дагы учкай болсо дагы көргөнгө аракет кылабыз. Бул Ош шаарындагы белгилүү Китеп Кейджи дүкөнүнүн кеңсеси. Сиздер андан ары түз эле ары өтсөңүздөр окуу залына кирип барасыздар. Ал жакта дагы атайын окулуучу китептер бар, стул, чай, бүт бардык условия мына ушул жерде. Келе бересиздер. Жана айткандай, сиздерге айткандай, сыясы кургай элек китептер дал мына ушул жерде. Даже коробка, упаковкасынан ачылы элек китептер бүт баары Китеп Кейджи дүкөнүндө жайгашкан. Келесиздер, сиздер издеген, самаган китептерди мына ушул жерден тапсаңыздар болот. Жаңы гана мындан 1-2 жума алдын келди бул китеп. Самат Уранкай, урусу күч болсо ээсин доого чыгат аталышындагы сынган миллион мына ушундай мотивационный китептер. Андан ары Жолон агабыз жакында эле өзүнүн бир канча жылдыгын маарекеледи. Касымалы Жантошов, Качкынбай Осмоналиев, Төлөгөн Касымбеков, кыскасы том китептер мына ушул Китеп Кейджи дүкөнүндө. Андан ары Надырбек Алымбеков агайыбыздын дагы бир канча аталыштагы китептери мына ушул Китеп Кейджи дүкөнүнүн кеңсесинде жайгашкан. Оштогу революция Чыңгыз Айтматов. Азыр бир четинен сиздерге чагылдырып көрсөткөнгө аракет кылам. Комментарийге сөзсүз жазыңыздар, кайсыл китепти окуңуз келип, кайсыл китепти издеп таппай жүрөсүз. Аны биз карап сиздерге таап айтканга аракет кылабыз. Жогоруда маркумдар үнүнү сиздер окусаңыздар керек. Көчкөн Сактанов аябай жогорку сапатта өз ичине кыргыздын тарыхын камтыган китеп. Аны көпчүлүгүңүздөр окусаңыздар керек. Жогоруда мугалимдерге керектелүүчү китептер, андан ары мындай Жавшан Кабир, бир аят, бир хадис, диний тараптан дагы агартуучу китептер. Жетилген куракты дагы окуган болсоңуздар керек. Төлөгөн Касымбеков, ал дагы аябай жакшы китеп. Андан ары жүрсөңүздөр иман ачкычтары, Куран үйрөнүү алипеси, бир өлкөнүн бир өгөнүгү китептери, тетиге жогорудагы тарыхтары. Бул катарда эле Абдышүкүр Нарматов устазыбыздын китептери дагы кат-катар тизилген. Куран китептери, социалдык мындай атайын жаш балдарга, жаш окуучуларга арналган китептери. Сиздер андан ары жүрсөңүздөр Нуржигит Кадырбеков агайыбыздын китептерине келесиздер. Бул жагы Азиянын арстаны, убакыттын чебери Брайан Трейси, Кылычсыз самурай, эмне үчүн китеп окушубуз керек. Бул дагы аябай сонун китеп. Мамбет Асан Ибраев агайыбыз, устазыбыз жазган. Адамга жакшы бир таасирин тийгизүүчү китептер десек болот. Тез окуйм. Ал эми бул катарда мына бул чыныгы медицина, Мамашев Айжигет агайыбыздыкы табылчылык улуу сыр. Кыскасы, сиздер эңсеп, сиздер таппай жүргөн китептер мына ушул Китеп Кейджи дүкөнүндө болот, туугандар. Сөзсүз жазыңыздар комментарийге. Биз сиздерге сиздер издеген китептерди мына ушул жерден сурап, таап, андан ары кабар билдирүүгө дагы аракет кылабыз. Сиздер андан ары жүрсөңүздөр, бул тарапта чет тилиндеги китептер, орус, англис, ал эми ага эле бет маңдай, бул жагы атайын жаш балдар үчүн жомок китептери. 365 күн жомок. Кичинекей атайын мындай жаш жеткенчектер үчүн дагы сүрөтү менен болгон китептер дагы мына ушул Китеп Кейджи дүкөнүндө. Жана айткандай, сиздерге айткандай, түз эле кирип барсаңыздар, сиздер окуу залына кирип барасыздар. Окуу залы
1 сатына 10 сом. Аябай арзан. Бүт шарты бар. Устул бардык ушул жерде. Тетиги полкаларда турган китептерди сиздер каалаганыңыздарды алып, окуп, кайсыл убакта болсо дагы кенен кесир чыксаңыздар болот. Кыскасы, сонун жер. Аябай турган нерсе бар, ден соолук менен билимден, ал эми аяй турган нерсе бар, курсак менен кийимден дегендей, туугандар. Дайыма биз менен болуп туруңуздар. Сиздерге баарыны ар жуманын четверг күнү китеп KG дүкөнүнөн чагылдырып, эмнелер бар, кайсыл китептер келди, мына ушул сыясы кургай элек китептер менен сиздер менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Биз менен болуп туруңуздар. Сөзсүз комментарийге жазыңыздар. Анда биз сиздер менен коштошобуз, амандыкта жолугушканча.